Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Силер менен биз кыргыз тили жана адабиятынан кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Мен Бакыт Жунусалиев, ал эми биздин бүгүнкү темабыз 50-60 жылдардагы кыргыз адабияты жана ошондой эле айтылуу акын Байдулла Сарнабаевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. 1950-60 жылдары улуттук адабиятыбыздагы өнүгүүнүн жаңы этабы башталган жетилүү мезгили катары бааланып келет. Ошол учурдагы коомдук аң сезимдин бир формасы катары эсептелген адабиятка коомдо жүрүп жаткан, ошол учурдагы жүрүп жаткан саясий, социалдык өзгөрүүлөр дагы өз таасирин тийгизе баштаган. Ошол учурда адабий сын дагы активдешкен. Сатира жанрында дагы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болгон. Белгилүү сатириктер Райхан Шүкүрбеков, Медин Албаевдердин жараткан ар бир сатиралык чыгармасы ошол учурда эл арасына чагылгандай тез тарап сиңип турган. Мындан тышкары эл аралык байланыштар дагы өнүгүп баштаган. Тактап айтканда, чет өлкөлүк жазуучулар СССРга келип, СССРдин жазуучулары чет өлкөгө барып, ушундай адабий кызматташтык күч ала баштаган. Мына ошол 50-60 жылдары адабиятка келген акын жазуучулар тууралуу, жаңы муун тууралуу белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов эмне деген? Адабиятка келген муунга жаңы адабияттык генерация деп аныктама берген экен. Жана алардын чыгармачылыгын улуттук традициянын, дүйнөлүк адабият менен татаал айкалыш процессинде өнүгүп жаткандыгын таасын белгилеп өткөн экен. Мындан тышкары 50-60 жылдары кыргыз көркөм котормо өнөрүнүн дагы, адабий сынынын дагы жана адабият таануу илиминин дагы өнүгүүсү ачык, айкын көрүнө баштаган экен. Ошондой эле адабиятта, кыргыз адабиятында жаңы сындар, жаңы чыгармалар орун ала баштаган. Тактап айтканда, 50-60 жылдары кыргыз адабияты Касым Кайымов, Ашым Жакупбеков, Марбайжиев, Гапаров, Касымбеков, Саспаев, Султанов, Омар Султанов, Эрнист Турсунов, Турар Кожомбердиев деген жана башка көптөгөн акын жазуучулар менен толукталган экен. Мына ошолордун катарында мына кыргыз адабиятына зор салымын кошуп кеткен белгилүү акын Байдулла Сарнабаев бар. Мына ошол Байдулла Сарнабаевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу боюнча биз бүгүнкү сабакта өтөбүз. Байдулла Сарнабаев 1932 жылы Таластын Карой деген айылында жарык дүйнөгө келген экен. Бирок анын чыныгы туулган жылы тууралуу өзүнүн жубайы Зина апабыз бир гезитке интервью бергенде эмне деген? Ата-энесинен эрте ажырап, бала убагында күбөлүк албай калган экен. Андан кийин паспортун алып аткан учурда болжол менен эле 1932 жылы туулган деп жазып койгон деп интервьюсунда берген маалыматы бар экен. Бирок кандай болгондо дагы биз Байдулла Сарнабаевди башка булактардан 1932 жылы төрөлгөн деп билебиз. Бул тууралуу Байдулла Сарнабаев өзүнүн 50 жаш деген чыгармасында дагы эмне дейт? Айтып өткөн экен. Эмне деп? Метрикам жок. Так чыктымбы эл үйгө, мезгил өтүп калып чыктымбы эл үйгө. Айтор билбейм, ата-энем өлбөсө айтып бермек. Менин жашым жөнүндө деп, мына ошол 50 жаш деген орунда өзүнүн жашы тууралуу дагы эмне кылган, эскерип өткөн. Үй бүлөсү жөнүндө кыскача маалымат айта кете турган болсок, мынакей ошол
Зина Сарногаева деген Зина апабыз менен 1958 жылы баш кошкон экен жана алардын жакшынакай 3 уул 2 кызды тарбиялап өстүргөн экен. Ал эми чыгармачылык жолуна келе турган болсок, акындын алгачкы чыгармасы 13 жашында жазылган экен да, ошол Талас райондук гезитке басылып чыккан экен. Ал эми алгачкы ырлар жыйнагы болсо 1952 жылы Шумкар деген ат менен жарык көрөт. Ошол учурдагы белгилүү акыныбыз Аалы Токонбаевдин көмөгү менен жарык көрөт. Ал эми 51 жылдан тартып Байдулла Сарногаев Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү болот. Өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу сырттан карап, өзү өтө жөнөкөй болгондуктан ырлар дагы жөнөкөй болгон жана ошол ырларында өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу, өзү тууралуу өтө жөнөкөй баа бергендигин биз билсек болот экен төмөнкү ырынан. Эмне дейт? Мен киммин? Мен бир акын, жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Энекем эптеп төрөп койсо керек. Кыргызда көбөйсүн деп адам саны. Деп туруп, мынакей карагыла, аябай жөнөкөй баа бергендигин биз мына ушул ырынан көрсөк болот экен. Мындан тышкары өзүн таанытканда дагы бир башка жол менен, тактап айтканда, башка бир ыр менен мындайча таанытып келет. Мен жигити болом Таластын, баласы болом Манастын, бозосу болом Таруунун, жиени болом Саруунун, бышыгы болом Быштынын, кулуну болом Кушчунун, асманда жанган жылдызмын, паспортумда кыргызмын деп. Бул Байдулла Сарногаев акын, Байдулла Сарногаев, Медин Албаев, Райхан Шөкөбековдор менен чогуу иштеп, кызматташып, калемдеш болуп калгандыктан сатира жанрында дагы көп токтолгон жана сатиралык көптөгөн ырлары дагы бар. Ушундай айрым ырларын ушул сатира багытында жазып келет. Атай Огонбаев бир тууган таякеси, тайын тартып жакшы ырдайт деп уктук элек деген суроого жубайы Зина апа эмне деп жооп берген? Өзүнүн бир интервьюсунда Атай Огонбаев анын бир тууган таякеси эмес, алысыраак таякеси болгон. Бирок ошентсе дагы ошол Атай Огонбаевдей болуп жатып калганча комузду жакшы черткен, жакшы ырдаган дейт. Мүмкүн Байдулла Сарногаевдин өмүрү чыгармачылыгы тууралуу окугандар болсо, билсеңер керек, акыркы жылдары катуу ооруп, төшөккө жатып калган. Мына ошого чейин ал акын агабыз эмне кылган? Комузду жакшы чертип, жакшы ырдаган экен. Байдулла Сарногаевдин көптөгөн чыгармалары орус тилине которулуп чыккан. Ал эми 1986 жылы Ашуудан берген отчетум аттуу ырлар жыйнагы үчүн Кыргызстан Жазуучулар союзунун Алп Осмонов атындагы адабий сыйлыгына ээ болгон. Мындан тышкары 1991 жылы Байдулла Сарногаевке Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наам берилген болсо, 1996 жылы Казакстан Республикасынын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылган. Жана Кыргыз казак элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы жогору бааланган экен. Ал эми Байдулда аттуу ырлар жыйнагы үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын, мындан тышкары дагы эмгектеги артыкчылыгы үчүн, каарман эмгеги үчүн медалын, биринчи даражадагы Манас орденин алууга татыктуу болот. Байдулла Сарногаевдин жөнөкөйлүгү, башкага өйдө карабаган маданияттуулугу, оор басырыктуулугу эл арасына терең сиңип кеткен ырларында дагы эч айырбалууга болбой тургандай чагылганын замандаштары көп эскеришет дейт. Биз жогоруда айтып өткөндөй эле өтө жөнөкөй акын болгон жана ошол өзүнүн жөнөкөйлүгү ырларында дагы чагылгандыгын эл баалап, эл айтып келет.
Ошол өзүнүн бир чети өкүл атасы болгон, бир чети калемдеши болгон сатирик акын Мидин Албаев көз өтүп кеткенден кийин Мидин Албаев эмне деген ыр чыгарган, Мидинге кат деген атайын жазган ыры бар. Мындан тышкары эмне дейт? Жан бирге жакын эле мүнөзүбүз, ичсек да ыр өмүрүн тилечибиз, созулуп тура берсин үй боорунда, сүт ичкен сопуга окшоп сүрөтүбүз десе, башка бир ырында талантың таңкы чолпон жылдыз эле, таптаган мүнүшкөрүң турмуш эле, аялдар акын төрөйт, баатыр төрөйт, сендей де сейрек төрөйт кыргыз эне деп анын чыгармачылыгына өтө жогору баа берген экен. Ал эми башка ошол учурдагы акындардын катарында өзүн дагы эле болсо жөнөкөйлүгүн мына төмөнкү ырында дагы баса белгилеп айтып өтөт. Эмне дейт? Мен болсом жүрөм мен болуп, мекеним кыргыз эл болуп, бир акындан кем болуп, бир акынга тең болуп деген акындын саптары мынакей анын өтө шайыр, бой көтөрбөс, жөнөкөй, башканы басынтпаган адамды мүнөздөйт деп дагы мынакей баа берип атат. Мына ошол бул жердеги сүрөттө өзүнүн калемдештери, замандаштары, мынакей бул жерде дагы ошол замандаштары, калемдештери менен жолугу түшкөн сүрөтү. Төмөнкү ырымда болсо Байдулла Сарногоев айрым бир адамдардын мүнөзүн, сыпатын ачып берген, аны дагы таасын да ачып берген. Муну көпчүлүгүңөр эле билсеңер керек. Ал мени итсиң деди, ит миндедим, жөн гана терикпестен күлүп туруп. Не кылам? Ырылдашып, чырылдашып. Мен анын ит экенин билип туруп дейт. Демек, мына ошондой акбуут, эч нерсени түшүнбөй, оозунан агып кирип, карит чыгып, ушундай болгон адамдарга карата унчукпай эле, терикпей эле, макул деген бойдон басып кеткендигин мына ушул кала берди деген ырымда таасын чагылдырып жатат. Ал эми Байдулла Сарногоевдун чыгармачылыгында ошол кыргызды мекенчилдикке үндөгөн, өзгөчө жигиттерди эли жерин коргойн деген мыкты мекенчил ырлары дагы орун алган. Алардын бири мына ушул кыргыз жигиттерине деген ыры. Муну көпчүлүгү билет. Толкун болсо, толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп. Толук эне төрөгөн сени мени дейт. Карагылачы, кандай адамдын мындай мекенчилдик сезимин ойготкон жогорку деңгээлдеги ыр болуп атат. Ал эми кийинки ырында ошол эле мекенге күйгөн, мекен гана эмес, ушул мекенчил адам мекендин улутунун тилине күйгөн болот. Мына ушул жерде дагы Байдулла Сарногоев кыргыз элине, кыргыз жаштарына өзгөчө өз эне тилин билүү керектигин, кыргыз улутун сүйүү керектигин мына ушул ырларында белгилеп жатат. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жаратпайт. Болбосо дагы бир ырында улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн дейт. Көпчүлүгүбүз бул саптарды жатка билебиз, бирок мунун Байдулла Сарногоевке таандык экендигин биле бербейбиз. Демек, мындан кийин билип алган болот экенбиз. Кыргыз өзүнүн бир интервьюсунда Байдулла Сарногоевдун дагы айткан сөзү бар. Менин чыгармачылыгымда бүтпөгөн бир темам бар дейт. Ал тема кыргыз деген тема. Кыргыз деген тема бүтпөгөн темам дейт. Байдулла Сарногоевдун көптөгөн ырлары өтө жөнөкөй тилде жазылып, жана обонго өтө ылайыктуу болгондуктан обончулар обон чыгарып
ырдап келген. Азыр дагы болсо мына ошол обондор жаңыланып, азыркы жаңы жаш ырчылар тарабынан ырдалып келет. Алардын катарында ак чыны, жылкычы бозой, кызыл гүл, от койгон махабаттын милтесине жана башка 50-гө жакын чыгармасы бар экен. Муну ошентип акын Байдылда Сарногоевдун чыгармачылыгы боюнча аз да болсо маалымат ала алдык. Албетте, бул тууралуу маалымат булактары интернет багытынан карап көрсөңөр болот. Интернет желесинен же болбосо адабият китептерден карап көрсөңөр болот. Өтө көп. Мына ошодон дагы тереңирээк окуп, кененирээк маалымат алсаңар болот. Ал эми Байдылда Сарногоев 72 жаш курагында 2004-жылы узакка созулган оорудан кийин 19 ноябрда дүйнө салат, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат жана эстелиги тургузулат. Ал эми бул болсо ошол Байдылда Сарногоевдун атын алган маданият үйү. Мына ошол Байдылда Сарногоев көз жумгандан кийин маркум Болот Шернияздын депутат болгон. Мына ошол маркум Болот Шерниязов уюштурган Жетимен деген атайын топ Байдылда Сарногоев атындагы адабий сыйлыкты уюштурат. Мына ошол адабий сыйлык 2006-жылы август айында Таласта Байдылда Сарногоевду эскерүү кечесинде тапшырылган болот. Бул алгачкы сыйлыктын алгачкы ээлери катары Шайлообек Дүйшеев жана Тургунбек Бекболотов болот. Ал эми 2015-жылы бул Байдылда Сарногоев атындагы адабий сыйлык Боронтой Бедиров жана Сакын Акматбековага тапшырылат. Мына ушул жана башка көптөгөн маалыматтарды, өзгөчө Байдылда Сарногоев жана анын чыгармачылыгы тууралуу маалыматтарды мына ушул жердеги маалымат булактарынан аласыңар. Мындан башка дагы интернет желесинен кеңири пайдалансаңар болот. Кыскасы, сабакка чейин бул багытта дагы көптөгөн маалыматтар менен таанышып, даярданып келсеңер болот. Мына ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ийгиликтүү күн каалайм.